Бүгүнкү күндө дыйкандардын көпчүлүгү төгүрчакты ото чөптөн арылтуунун камын көрүп жатса, айрымдары көп жылдык чөп жана эгиндерин сугаруу иштери менен алектенишүүдө. Район жетекчилери алгач Калба айылындагы дыйкан Нурлан Көпүшевдин үлүш жеринде болушту. Биринчи ат менен 2 жолу түткүз салдык ат менен иштедик. Анан кийин барып эмеден Кировкадан балдар келди. Азыр иштетип атам буякта. Азыр кайта чаптырып, анан кийин кайта культивация жүрүп, анан кийин кайта бир отот. Культивацияга жетип каласызбы, жетпейби? Жок, болду, бүттү. Культивация жүргүзүп, анан суугарып койдук да. Талас районунда 88 тонна буудай, 107 тонна арпа жана 8,5 тонна көп жылдык чөптүн үрөөнү дыйкандарга таркатылган. Россия Федерациясынан алып келген арпанын, буудайдын беденин, үрөөндөр жакшы чыкты. Турушу да жакшы. Азыр мына биз көрүп аткан поле бул Дарья сортундагы элита буудай. Өзү 45-50 сеттерден бере турган. Жетекчилер алыскы Түлкү төбө участогундагы талаада эмгектенген дыйкандарга бет алып, төгүрчак сугарып жаткан жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Быйыл алынган буудай арпалардын үрөөнүн алып экенбиз да, ошолордун чыгышы кандай болуп атат, суунун жетиши кандай болуп атат, фасолдун өсүшү кандай болуп атат. Дыйкандарда эмне маселе, ошо жерин барып көрүп сүйлөшүп келели деген эле ой. Айыл чарбачылардын айтымында быйыл өткөн жылга караганда айыл чарба өсүмдүктөрүнүн чыгышы жакшы. Эгилген төгүрчак, арпа, буудай жана көп жылдык чөптөрдүн өсүшү жыл жаанчыл болуп, суудан өксүбөгөнү байкалып турат. Жеринен көрүп, ар бир дыйкан менен сүйлөшүп, кандай көйгөйлүү маселе бар, суу маселеси кандай быйылкы жылы, былтыркыга салыштырмалуу. Жакшы өздөрү айткандай. Райондук бийлик өкүлдөрү мындан ары дыйкандарды жана жайлоодогу малчыларды кыдырып алып алым сурап турушмакчы. Орозбек Бейшебаев, Талас району.